Ооруканадагы балдардын маанайы таң эртеден бери жакшы экени байкалат. Бири сүрөт тартып, экинчиси шахмат ойноп, айтор бүгүнкү күнү башкача башталды. Жазнур ооруканада 20 күндөн бери дарыланууда. Кокустан колу сынып келген. Ошондуктан быйыл майрамды ушул жерде белгилөөдө. Башка жакта 1-июнду үй бүлөм менен гана майрамдачумун. Бул жерде өтө сонун майрамдап атат азырынча. Башка жактын университеттериндеги окуучулар келип, студенттер келип, чакан белектерди берип, балдардын бир аз да болсо көңүлүн көтөрүп атат. Мен ошол четинен бир четинен абдан кубанычтамын. Бейтапканадагы балдар ооруп жатса да өз өнөрлөрүн дарыгерлерге көрсөтүштү. Балдар арасында шахмат жана сүрөт тартуу боюнча сынак өтүп, кызыктыруучу белектерге ээ болушту. Жаш таланттардын өздөрүнүн чыгармачыл көрсөтүп жаткан ийгиликтерин көрүп аябай баарыбыз бул жакта сүйүнүп отурабыз. Айрыкча неврология бөлүмүндө жаткан балдарды мен тарткан сүрөттөрүн аябай мындай өзүнчө маани бердим да, алардын ооруп жатса дагы ушул майрамдык бүгүнкү күнгө карата өздөрүнүн ойлоп аткан нерсе ички дүйнөсүнүн баардыгын ушул сүрөткө чагылдырып бергендиги аябай жакшы нерсе да. Мында дарыланып жаткан балдардын кубанычында чек жок. Алар үчүн оюн зоок майрам уюштурулду. Балдарыбызды ушунчалык уюштуруп, аябай жакшы концерттерди коюп бергендерине эң чоң ыраазычылыкты билдирем. Шартка байланыштуу келип калыппыз. Балдардын коргоо күн майрамы менен куттуктайбыз. Дайыма жакшылыктар боло берсин. Балдарга арналып салтка айланган иш-чара оорукананын жамааты тарабынан уюштурулду. Бир күн болсо дагы оорусун унутуп, балдар көңүлдүү маанайда болушту. Биз раз ошо балдардын ден соолугу деп жүргөндөн кийин ошо биздин дарыгерлердин дагы жүрөктөрү ошо балдардыкындай эле болуп калат экен. Ошо балдар ыйласа кошулуп ыйлайбыз, балдар кыйналса кошулуп кыйналып, ошол түнү күнү карап ден соолугу үчүн күрөшүп жатабыз. Şu baldarga çın dен соолук каалайм, оорубасын. Бүгүнкү күндө ар кандай оорулар менен 14 жашка чейинки 500ден ашуун балдар ушул ооруканада дарылануудан өтүп жатышат. Аталган бейтапканага Баткен, Жалал Абад областарынан да келген жарандар кабыл алынат. Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.